Karanın izdep kelim, kaytalap bulamadım. Jarkıldap kaçtık ağa, Жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөккө тапчылама. Жарокер жарпын жазчы, жан динен тарткан сана. Жарыгым жазчы дана, жакшы сөз айтчы мага. Салам, биздин урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана ошондой эле комузду үйрөнүп, комуз үйрөнгүңүз келгендер, же болбосо атайын кружокко барып убакыт таба албай жаткандар үчүн бул бүгүн өзүңүздөр уккандай биз YouTube каналга 3 видео чыгарганбыз. Ошол 3 видеонун алдында сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Биз кайсырды чыгарсак болот деп баардыгы эле жалпы 1000 адам катышса сурамжылоого, ошонун көбүнчөсү жакшы жакшы сөз айтчы мага деген ырды разбор кылбайлы деп суранышкандар көп болгон. Бу жерде азыр комментарийден көрсөңүздөр болот. Мен атайын монтаждап чыгарып коем. Ошон үчүн бүгүн биз жакшы сөз айтчы мага деген ырды бул сыймык агабыз ырдап жүрөт. Азыр көбүнчө ону сыймык агабызга таандык, а сөзү башка адамга таандык. Сайкал деген эстрада жанрын салып ырдап жүрөт. Фольклор жаатына сыймык байкебиз. Ошолорду бүгүн биз биринчи, экинчи, үчүнчү этап менен разбор кылабыз. Бул биринчиси эң жөнөкөй, бир гана ылдый же өйдө. Менен көбү сурап атат да, мен терип черте албайм деп. Терип черте албасаңыз жалаңмай тепиңиз. Же өйдө, эч айырмасы жок. Экинчи этабы болсо, бул уже бир аз мындай айтканда кагып, шилтеп, терип деген сөз да. Деп чертиш керек экинчи этапта. Анан уже бияктан бир аз дегендер кошобуз. Лига, фаршлаг. Үчүнчү этабы бул уже профессионалдык деңгээлде чертип калган комузчулар үчүн. Унутпаңыздар, биринчиси эң жөнөкөйлөр үчүн биринчисине шашпай чертиңиздер, эч шашпай. Бүткөндөн кийин экинчиге өткүлгө. Экинчисине өтүп бүткөндөн кийин үчүнчү этабын разбор кылабыз. Анда эмесе, азыр биринчи этабы менен разбор кылып баштайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы айта кетчү нерсе, мен бул видео чыгарганда, мындай айтканда YouTubeга же башка соцсеттерге чыгарганда лайк басып, комментарий жазып, жакшы сөзүңөр айтканыңар үчүн абдан чоң ыраазычылык билдирем. Бул мен үчүн албетте жагымдуу. Бул менин кийинки видео тартуума мындай айтканда түрткү берет. Өзүңөр билесиңер, жакшы сөз жана эркетет дейт го. Ошон үчүн бул азыр сабак боюнча айта кетейин. Бул буралышы кандай? Ортосу ля. Мына ортоңку буросу ля, кылы. Эки чети ми. Унутпагыла, ля ми. Бул каерден басылат жана каерден чертилет. Экинчиси кербезин билесиңер, мына. Ля си до ре ре си. Ошол ортоңку колдун ордуна ля си до ренин ордуна чыпалак келет. Көрдүңөр, ренин ордуна чыпалак алып келесиңер. Ушу менен башталат. Нотасын айтайын. Нотасы кандай бунун? Ми, эң ылдыйгысы. Ми, фа, соль, ля, си, до, ре. Урматтуу достор, бул биринчи этабын эң жөнөкөй кылып чертебиз. Ылдый же өйдө терип же ылдый терип. Экинчи этабына шашып жакшы чертем деп башка нерседен чертип же экинчи же үчүнчү этабын биринчисин аралаштырбагыла. Биринчисин чертип бүткүлө, анан кийин экинчисине өткүлө. Азыр мен үнүмдү жайкылып ырдайм. Силер үнүңөрдү кийин үйрөнүткөндөн кийин үнүңөрдү каалаган томалиске каалаганды кыйкырырдай бериңер. Кара көз асазатым, кашымда жүрүчү жакын, караның издеп келем, кайталап буламадым, жаркылдап таштаган
мага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөккө тапчы дабы, жарокер жарпым жазчы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгым жазчы дана, жакшы сөз айтчы мага. Түшүндүңөр э? Бул эң жөнөкөй болду. Мен үнүм жайык ырдадым, силер деле жайык ырдасаңар болот. Мисалы эң биринчиден мына бул нотасы ми, фа, соль, ля, си, до, ре болбоду эле. Ми, фа, соль, ля, си, до, ре. Ошон үчүн ми, фа, сольдон баштайбыз. Кара көз асыл затым, кашымда жүрүчү жакын. Мен көрдүңөр, кайсы кылды бассам, ошону ошол кылды. Мына оңой эле мынтип чертесиңер го, ушуну черткен сыяктуу кылып чертип атам. Үстүңкү кылды мынтип эле кармалсаңар болот, комуздун үстүнө. Үчүнчү кылдарды кошпогула лишний кылды басып черткенге болбойт. Кайсы кылды бассам, ошону чертсең оңой болот. Урматтуу, биринчисин көрүп, үйрөнүп бүткөндөр үчүн бул экинчи этабын өтсөңөр абдан кубанычтамын. Экинчи этабы бул кыйыныраак. Өзүңөр көрдүңөр биринчи этабын. Биринчи этабы ылдый же өйдө терип, же ылдый терип да. Ошол биринчи этабы ушундай. Экинчи этабы болсо андай эмес. Экинчи этабы мына. Деген сыяктуу кол ушундай. Биягынан көңүл бурбагыла. Бул четилиши ушундай. Шилтеми деп коет кыргызча. Анда эмесе кеттик. Мен жана үнүмдү жайык ырдадым. Азыр мен орточо мен ырдап көрөйүн. Өтө кыйкырбай, өтө жай эмес, бир аз мындай жайыраак кылып. Силер калашыңарча үйрөнүп бүткөндөн кийин калашыңарча ырдай бересиңер. Кара көз асыл затым, кашымда жүрүчү жакын, караның издеп келем, кайталап уламадым, жаркылдап качтык ага, жакшы сөз айтчы мага, 100 жылга жашоочудай, жүрөккө тапчы даба, жарокер жарпым жазчы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгым жазчы дана, жакшы сөз айтчы мага. Көрдүңөрбү? Эң жөнөкөй эле да, оңой болгону. Экөөнүн мындай айтканда туура алып кетиш керек да. Мисалы, велосипед тепкенде деле, башка нерсе кылганда деле башталышы кыйын го. Бир нерсе баштаганда. Ошон үчүн бул байкасаңар, мисалы экинчи этабында мен лига, фаршлаг, лига, аккорд дегендер кошкон жокмун. Азыр үчүнчүсүн черткенде кийинки этабы бул өтө кыйыныраак. Ошону жакшылап көңүл бурууга. Биринчи этабын үйрөнүп бүттүңөр, экинчи этабын үйрөнүп бүткүлө, ушуну үйрөнүп алып калсаңар, дагы артка жылдырып барып, биринчи этабын, экинчи этабын үйрөнүп туруп, анан бияка келсеңер оңой болот. Будан эмне колдондук жаңы экинчи этабында? Мына өзүңөр көрдүңөр, же болбосо жай эле. Урматтуу көрүүчүлөр, биринчи этабын бүттүк, экинчи этабын бүттүк дей берейин, мен деле, силер деле дей бергиле. Ар бирөө өзүнүн мындай айтканда күчүнө жараша, деңгээлине жараша үйрөндүңөр, туурабы? Силер күчтүүсүңөр, күчтүү эмессиңер деп айта албайм. Ким кандай үйрөндү, алар өзүңөрдүн эркиңер. Бирок, үчүнчү этабы буну сөзсүз үйрөнүп көрүп алгыла. Биринчи, экинчи этабы бул
фундаменти дубалы деп эсептегиле. А бул үчүнчүсү уже бул чатыр деп эсептесек уже бардыгы даяр болот. Мен азыр аккорд колдоном. Бул үчүнчүдө не колдонобуз? Баарын колдонобуз да. Буну дагы тергенди, уруп четкенди. Мына көрдүңөр, мен азыр mo 2 кылды 1, үстүнкүнү ылдыйкыны, анан бул ылдыйкыны чоо козготом. Бул аккорд. Экинчи аккорд. Чыпалакты биринчи кылды, ортоңкуну болду. Бул жөн эле басылып турат. Кеттик. Азыр мен үнүмдү дагы средний кылып ырдайм. Силер да көрүп ырдай бергиле. Кара көз асыл затым, аккорд кашымда жүрчү жакын, эко караның издеп келем, кайта ушер кайталап уламатың, эко жаркылдап каштыгага, дагы эко көрдүңөрбү? Жакшы сөз айтчы мага, дагы аккорд 100 жылга жашоочудай, жүрөккө тапчы даба, жарокер жаркын жасчы, жан дүйнөм тарткан сана, аккорд жарыгым, аккорд дагы эле жарыгым жасчы дана, жакшы сөз айтчы мага. Буда дагы нең колдонуп айта кетейин. Аккорд жазып алгыла. Биринчи аккорд экөөнү чоо козготом. Экинчи аккорд 2 кыл. Бул үчүнчүсү жөн эле лишний да, мындай басылып турат бирок. 2 кыл 1. Бирок мону кошпойбуз. Могулду кошпойбуз. Кошкондо бул ми нота. Ошон үчүн баардыгын кошкондо ушундай чыгат. Ушуну баарын кошуп черткиле. Эми мен канчалык деңгээлде түшүндүрүп бердим билбейм. Силер өзүңөрдүн каалашыңарча үйрөндүңөр. Мен каалашымча үйрөттүм. Бирок мен баардыгын колдон келишинче аракет жасадым. Эң оңоюнан баштап эң сложныйына чейин, аккордта түшүндүрдүм, лигада түшүндүрдүм, фаршлаг. Көрдүңөрбү? Бул ушундайкен кооздук берет. Жөн эле чертип койсом болот да. Көрдүңөр, без аккорд ушундай чертилет, угулат. Мына аккордта жок, лигада жок. А аккорд, лига, фаршлаг. Урматтуу достор, мен көрдүңөр, баарын түшүндүрүп бердим. Мен калганы өзүңөрдүн эркиңерде. Калганын мен үйрөткөнүм бир аз жетишпей калса башка видео көргүлө, комуз четкендердин сурагыла. Бул силерге болгону бир аз маалымат катары, сабак катары. Буну деле көрүп үйрөнүп, мендей чертип кетсеңиздер деле бул жетишкендик силер үчүн. Мен силерге бир аз да жардам берген болсом мен кубанычтамын. Ушул видео менен бөлүшүп, балким тууганыңыз, жакыныңыз бирөө комуз черте албай жүргөн чыгар. Ушуну бөлүшүп коюңуз, алар да көрүп черсин. Мен негизги каалоом ар бир кыргыз болуп жаралган соң, кыргыз болуп туулган соң, комуз үйрөнүп жок дегенде кыргыз улуттук аспабыбызды черте билсек, ырдай билсек, бул өтө жакшы нерсе деп ойлойм. Ошон үчүн видео жаккан болсо, комментарий жазып, класс басып коюңуз. Кийинки ырды сиз комментарийге калдырсаңыз, балким так ушул сиздин комментарийиңиз менен ушул ырды чыгарам, да. Анда эмесе жакшы калыңыздар. Силерге чоң рахмат ушунча убактыңыздарды бөлүп, көрүп, таанышканыңыздар үчүн,